Мен бурдагы жылы 4 айга барып келгем. Азыр дагы барар учурум келди. Бирок карызым өтө чоң суммада. Москва шаарында иштеп жатам. Эмне мен кылуум керек? Кайра барып чыгып кетейинби же калып карызыма иштешим керек? Карызыңа иштеп, карызыңды төлө десең. 4 айга чыкпасаң карызыңа ким төлөп берет? Сен одан көрө ошо карызыңды төлө. Мен илим багытында сиз просто мындай да динди жаман көрсөтпөш керек тасыр. Сиздин намазыңыз, 4 айыңыз, Кураныңыз, илимиңиз бар го, мубарак болсун. Мамилени тууралап кое бериң, тасыр. Мамилени пайгамбарыбыз айткан экен, ошондой эле кылып кое бериң, болду. Ошон үчүн мамиледе ортого намазды, ажылыкты, даватты ортого салбаш керек тасыр. Ушуну бир билиң. Кээ бирлерибиз ушундай да сала коебуз да ортогочу. Эмне үчүн сала коебуз билбейм. Мени мындай признавать этсин дейбизби? Же менен кичине коркуп калсын дейбизби? Же кичине түшүрүп берсин дейбизби? Же мен алдабаймын, ошон үчүн мен мыналарым бар деп айтып атабызбы? Андай жок эле, мамиле өзүнчө да алдаксып. Мамиле өзүнчө, мүнөз өзүнчө. Эгер чын айтсак, кечирип коесуздар, мен өзүмдү жашоом алсам, эң көп алданганым ошо диндарларга алданганым мисалы. Карапчы. Эми дин динге бекем болгондо алар алдабайт эле. Алар алдабайт эле. Ошо диндин кейпин кийип алдагандардан коркойлу. Угуп алыңыз, диндин кейпин кийип. Макулбу? Мисалы, намаз окуп, ажыга барып, даватка чыгып, сакал коюп, башка чыгып. Ошон үчүн мамиле эс мамиле. Кандай гана болбосун, биз алхамдулилла жакшы. Бизден да кемчилик бар да, ката бар да. Ошонун баардыгы убагында мамилени так текшерип, жазып, кол коюп, күбө, ушундай шариаттын талабы болчу. А биз баягы, ишенип эле бул бейиштик все. Бун айтканы периштеден кем эмес деп эле, анан эле карап койсоң, оозуң ачкан бойдон каласың, ол жок болсо. Мен